Салам радиосунда жаңылыктар. Саламатсыздарбы, эфирде жаңылыктардын кезектеги чыгарылышы. Аны мен Нурпейил Ашур кызы тааныштырам. Алгач жаңылыктардан кыскача түрмөк. Баткен когалаңынын баатырлары эскерилди. Баткендин чек ара айылдарына трансформатор келди. Эдил Байсалов Баткен облусуна болгон иш сапарында бир катар объектилер менен таанышты. Корея Кыргызстанга 4 тез жардам мунаасын белек кылды. Эми ушул жаңылыктар менен кененирээк тааныштырабыз. Баткен когалаңынын баатырлары эскерилди. Бүгүн 26 октябрда Баткен шаарында Баткен когалаңынын 23 жылдыгы белгиленди. Бул тууралуу президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн басма сөз кызматы маалымдады. Баткен когалаңына курман болгондорго Куран окутулуп, ага Баткен облусунун башчысы Абдикарим Алимбаев баштаган бир катар мекемелердин жетекчилери, когалаңдын катышуучулары жана курман болгондордун жакындары, ошондой эле шаар тургундары катышты. Эскерүү иш-чарасы алгач эстеликке гүл чамбар коюу менен башталып, облус башчысы Абдикарим Алимбаев Баткен когалаңын кайгыруу менен эскерип, каза болгон жарандардын элеси түбөлүккө сакталып, эрдиктери баа жеткис экенин баса белгиледи деп белгиленет маалыматта. Эске салсак, 1999 жылдын 23 августунда Баткен районуна экстремисттик топтун өкүлдөрү кол салган. Баткен когалаңына Кыргызстандан 400дөн ашуун киши катышып, анын ичинен 53 киши курман болгон. Баткендин чек ара айылдарына трансформатор келди. Кече 25 октябрда Орусияда эмгектенген кыргыз мигранттары жана Кара суу биримдиги фонду Баткен районуна 2 трансформатор жиберди. Бул тууралуу Баткен электр тармактар ишканасынын басма сөз кызматы кабарлады. Баткен электр тармагынан билдиришкендей, трансформаторлордун кубаттуулугу 160 киловатты түзөт. Ошондой эле трансформаторлор Баткен районунун чек арага чектеш Аксай жана Кызыл Бел айылдарына орнотулат. 14-17 сентябрдагы кыргыз-тажик чек арасындагы кырдаалга байланыштуу өлкө аймагынан Баткен облусуна ар кандай жардамдар жөнөтүлүүдө. Аталган саамалыкта чек ара айылдарына көмөк көрсөтүү максатында ишке ашты. Эдил Байсалов Баткен облусуна болгон иш сапарында бир катар объектилер менен таанышты. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов Баткен районуна болгон жумушчу сапарынын алкагында бир катар социалдык объектилерди кыдырып чыкты. Бул тууралуу Министрлер кабинетинин басма сөз кызматы билдирди. Ал Кызыл Кыя шаардык жалпы дарыгерлик практика борборунун эс алуу жыйынын ишин, футбол боюнча аянтчасынын, ошондой эле операциялык бөлүмүнүн абалы менен таанышты. Мындан сырткары Эдил Байсалов 500 окуучуга эсептелген номер 3 Салиева атындагы орто мектептин аймагында болуп, курулуш иштеринин жүрүшү менен таанышты. Ошондой эле Кызыл Кыя шаарынын Бам Кичи районундагы жаңы спорт залынын ачылыш аземине катышты. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары жумушчу сапарынын соңунда борбордук стадионго барып, машыктыруучулар курамы үчүн жаңы заманбап имараттын курулушунун жүрүшү менен таанышты. Корея Кыргызстанга 4 тез жардам мунаасын белек кылды. Түштүк Корея Кыргызстанга 4 тез жардам мунаасын берди. Бул саамалык Кыргызстандын Сеулдагы элчилигинин жана Түштүк Кореянын өрткө каршы улуттук кызматынын ортосунда жетишилген макулдашуунун негизинде ишке ашты. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлигинен маалымдашты. Элчи Аида Исмаилова Түштүк Кореянын Кёнгидо провинциясынын өрткө каршы күрөшүү кызматынын 4 тез жардам мунаасын жана медициналык кызматкерлер үчүн атайын жабдууларды тапшыруу аземине катышты. Өзгөчө кырдаалдарды жоюу боюнча Кореянын өрткө каршы кызматынын алдыңкы тажрыйбасын жана өзгөчө кырдаалдарды жоюу боюнча заманбап технологиялардын бар экендигин эске алуу менен өрт коопсуздугу жаатында Кыргызстандын ÖKM'нин адистерин даярдоо боюнча кызматташууну улантууга кызыктар экенин билдирди. Андан соң Кёнгидо провинциясынын өрткө каршы кызматынын эсеп бөлүмүнүн башчысы Ким Сён Во мырза Корея тарап Кыргызстандын өрткө каршы кызматы менен кызматташууга даяр экенин айтты. Ошондой эле Кыргызстандын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин жана саламаттык сактоо министрлигинин кызматкерлери үчүн заманбап өрт өчүрүүчү жана тез жардам унааларын колдонуу боюнча окутууларды уюштуруу ниетин белгиледи.
Буга чейин Кыргызстандын Кореядагы элчилигинин көмөгү менен 2021 жылы Кореянын өрткө каршы кызматы тарабынан 2 тез жардам унаасы жана 2 өрт өчүрүүчү унаа Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлигине тапшырылган. Күндүн маанилүү учурлары мына ушулар болду. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуздар.